жогорактагы балдар үчүн, мугалимдер үчүн, көптөгөн адамдар үчүн ушул социалдык темадагы тренинг окутууларды өткөрүп жүрөм. Ошо көп жылдык иш тажрыйбам бар да. Анан ошол тажрыйбанын негизинде эле токтолгон атайын ушу биздин Кыргызстандын, биздин өзүбүздүн менталитетке ылайыкташтырылган бала тарбиялоодогу жаныкалар, жөндөмдөр деген бир атайын тренингтердин топтомун иштеп чыкканбыз. Ал тренингтердин топтомун бизге жардам берген атайын психологдор жардамдашып иштеп чыгышкан чогуу. Биздин сабактарыбызда жалаң гана биздин өзүбүздүн менталитетке ылайыктуу сөздөрдү, өзүбүздүн менталитетке ылайыктуу ыкмаларды, жөндөмдөрдү берип келатат. Эгерде буга чейинки иш тажрыйбабызды айтып кетсек, биз буга чейин бүгүнкү күнгө чейин ушу балдарды зомбулуксуз тарбиялоо ыкмаларына биз көптөгөн миңден ашык ата энени окута алдык. Бул долбоорлордун аркасында, балдарды коргоо борборунун өзүнүн иш чараларынын аркасында биз окуткан ата энелер башкаларга иш тажрыйбасы менен, башкаларга өзүнүн билгенин бөлүшүү менен таратылган ушул бир миңден ашык адамды камтый алдык да. Анан бүгүнкү күндө да мен сиздерден сурамак элем. Биздин бүгүнкү алган сабагыбызды, темабыздан, тажрыйбаны, алган бир маалыматты өзүңөр эле алып калбастан башкаларга да бөлүшүп, кошуналарыңарга, туугандарыңарга, группаларга салсаңар болот, слайдтарды сүрөткө тартып алып башкаларга жиберсеңер болот. Жөн гана жиберип койбостон, ошол алган маалыматыңар жөнүндө кыскача түшүндүрүп жиберсеңер, мен ойлойм биз көптөгөн адамдарга ушул бала тарбиялоо ыкмаларындагы үй бүлөдөгү негизи мамилелер туурасындагы жакшы маалыматтарды тарката алабыз деп ойлойм да. Анда мен азыр сиздерге анда өзүбүздүн эмени баштайын, сабакты. Назгүл, мага демонстрацияга уруксат берип койсоң, мен организатор болуп койсоң, мен демонстрация кылып алайын, Сиздерге азыр бул жакта бардыгыңыздарга көрүнүп жатат болуш керек, кимге көрүнбөй атса чатка жазсаңыздар болот. Бардыгыңарга көрүнүп жатабы бул жактагы экрандагы сөздөр, жазуулар? Көрүнүп жатат. Көрүнүп атат. Көрүнүп атса, балким шилтеме колуңарды көтөрүп койсоңор деле болот, же болбосо видеолоруңарды көргүзүп деле койсоңор болот. Эгерде эч кимге көрүнбөй же угулбай атса, анда бизге жазып турсаңар, мен жооп бергенге аракет кылып турам. Анда биздин сабактын темасы бул тарбия баарлашуудан башталат деп айтып кеттик. Назгүл, ооба, угдум. Сени катышуучуларды өзүң да кабыл ала аласыңбы же мен кабыл алып турушум керекпи? Жок, мен эле кабыл алам. Хорошо. Демек, эмнеге биз бул теманы койдук? Себеби дегенде бул тарбия бул чоң бир абдан бир маанилүү сөз да. Анан эмнеде баарлашуудан башталат? Тарбия ата энеден, үй бүлөдөн башталат деп айтылат эмеспи? Бирок биз баарлашуудан башталат дегенибизди эмне себептен мен кыскача айтып кетейин, анан бул сабактан кийинки слайдтарда да түшүнөбүз да. Баардык нерсе адамдар менен сүйлөшкөндө, мамилелешкенде башталат. Жакшы нерсе дагы, жаман нерсе дагы. Ошол себептен тарбиянын жакшысы дагы бул үй бүлөнүн, ата эне менен эненин, ата эне менен балдардын ортосундагы баарлашуудан гана башталат да. Ошол себептен биз ушул теманы койдук. Эмне кылабыз? Бүгүн темабызда эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Биз бүгүн үй бүлө түшүнүгүн алабыз. Үй бүлө деген эмне негизи эле? Ата эне менен баланын өзгөчөлүктөрү жөнүндө сүйлөшөбүз. Ата эненин түрлөрү кандай? Негизи сиз кандай ата эне экенсиз, ошону баалай аласыз. Ал жөнүндө бир аз тест өткөрөм. Ошон үчүн колдоруңарга ручка, кагаз алып алсаңыздар болот. Анан баланы зомбулуксуз тарбиялоо деген эмне? Баланын жашоосунда жаза кандай аткарылышы керек? Негизи эле жаза менен зомбулуктун айырмачылыгы эмне? Ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Жаш турагына жараша, жынысына жараша тарбиянын өзгөчөлүктөрү кандай? Ал жөнүндө да тест өткөрөбүз. Баарлашуунун мааниси жөнүндө сүйлөшөбүз, эң негизги темабыз. Анан үй бүлөдөгү баалуулуктар жөнүндө да сүйлөшөбүз. Себеп дегенде мен башында айтып кеттим. Биз өзүбүздүн менталитетке ылайыктап, өзүбүздүн жашоо шартыбызга ылайыкташтырган сабактарды өтөбүз. Ошон үчүн ошол баалуулуктар жөнүндө дагы токтоло кетебиз. Анан силер менен кызыктуураак болуш үчүн кечке эле сүйлөй бербестен, бир нерсеге көрсөтө бербестен, мен сиздер менен чогуу ойнойм. Бул логикалык оюн болот.
бул темага байланыштуу. Ошон үчүн толук кандуу катышып кааласаңыздар, жаныңыздарга балдарыңыздарды алып алсаңар болот, аялдар күйөөңөрдү алып алсаңар болот, жаныңарга ошо үй бүлөнүн мүчөлөрүн кошуп чогуу катышсаңар эң мыкты, мындай толук кандуу жакшы сабак өтөт. Анан аягында башында айткендей, суроо жоопторуңарга мен жооп бергенге даярмын. Анда белгилүү анда. Үй бүлө деген эмне экен анда ошого кыскача токтоло кетели. Үй бүлө негизи эле бул нике аркылуу негизделген же каны бир болгон бир туугандардан турган кичи социалдык топту биз үй бүлө деп айтабыз. Демек бул жерде эмнени айтып атат? Сөзсүз түрдө нике аркылуу бекитилиш керек экен. Ал эми бизде болсо никеден сырткары дагы мен ата энелерге жоопкерчиликти жогорулатуу максатында айткым келип атат. Никеден сырткары дагы бул нике деген кайсыл? Жана молдо аркылуу туттуңбу деп эме түзүлгөн никеден сырткары бизде демократиялык өлкө болгондон кийин бизде сөзсүз түрдө документация болуш керек. Ошол никени тастыктаган кагаз болуш керек. Бул эмне? Нике тууралуу күбөлүк. Аны биз кайсы жерде табабыз? Ошол никеңизди аныктап, ушул аял күйөөсү экенин аныктаган документти ЗАГСдан атайын мекемеден барып сөз алып коюшуңар керек. Себеп дегенде ошол нике кагаздан кийин балдардын келечеги дагы ошол кагаздан абдан чоң таасирленет да. Себеп дегенде эгерде нике кагазыңар жок болсо балдарыңарга туулгандыгы тууралуу күбөлүктү ала албай каласыңар. Ал эми туулгандыгы тууралуу күбөлүк жок болсо бала келечекте паспорт ала албай калат, жарандыкты ала албай калат. Ошол себептен биз ошол жоопкерчиликти дагы эске алыш керек. Андан кийин эми үй бүлө деген эмне экенин айттык, эми толук жашашат экен булар. Үй чарбасын бирге жүргүзүшөт экен, өз ара ички сезүү, эмоционалдык байланышы бар жана бири бири менен милдет жоопкерчиликтери аркылуу биригип бекемделет экен. Демек мына ушуну үй бүлө дейт экенбиз. Үй бүлөдө ата эне, бала, анан алар милдети менен жоопкерчиликтери менен бекемделген нике аркылуу түзүлгөн бир коомду кичинекей социалдык топ айтат экенбиз. Айнуреже кечиресиз, урматтуу катышуучулар, үнүңөрдү өчүрүп койсоңор, ким өчүрө элек, звукту тоскоолдук жаратып атасыздар, Андан кийин эмне деп атабыз биз? Үй бүлөдөгү тарбиянын кээ бир өзгөчөлүктөрүн белгилей кетсек, бул эмне экен? Үй бүлөнүн эң маанилүү башкы орунда турган маселенин бири бул ден соолугу чың, акыл эстүү баланы тарбиялоо болуп саналат. А биз канткенде андай баланы биз тарбиялай алабыз, Мунун ичине негизги өзгөчө белгилеп кете турган нерсе ден соолугу чың дегенде, акыл эстүү дегенде биз сөзсүз түрдө балага жөн гана андай бол, мындай бол деп бир кандайдыр бир талаптарды эле кое бербестен, биз аны гигиена, тазалык боюнча да тарбия берүүгө аракет кылышыбыз керек экен. Балага тазалыкка үйрөтүшүбүз керек экен, өзүнүн гигиенасына үйрөтүшүбүз керек экен. Бул эмне? Анын ден соолугу чың болгонго шарт түзүлөт экен. Андан кийин баланын толук кандуу жакшы тамактануусуна да көңүл бурушубуз керек экен. Демек балага витаминдүү, жаш өзгөчөлүгүнө жараша туура тамактануусун да көзөмөлдөп турушубуз керек экен. Бул дагы тарбия берүүгө жатат экен. Анан күнүмдүк режимди туура сактоону бала төрөлгөндөн баштап биз үйрөтүшүбүз керек экен. Себеп дегенде эмнеден? Бул мисалы үчүн мектеп курагына жакындаган балага биз мектептин учурунда кандай режим болуш керек аны айтышыбыз керек, Кечинде саат канчада жатыш керек бала катары, эки менен канчада туруш керек, канча маал тамак иш керек, же болбосо канча убакытты телефонго буруш керек. Анткени буга чейин көптөгөн ата энелер суроо берген, баламды интернеттен чыгара албай калдым. Себеп дегенде мунун баары эмнеден келип чыккан? Баягы бала эрежеси жок, эч кандай бир өзүнүн бир эмеси чектөөлөрү жок, графиги жок эле колдоно бергенде ошого көнүп калган. Мисалы үчүн эртеден кечке чейин телефондо отурган балдар бар. Аны демек ал жерде эч кандай эреже жок. Ата эне ошончо коопсуздук баланын тарбиялоодо дагы күнүмдүк режимди туура сактаганга, эреже туура сактаганга да үйрөтүшү керек экен. Анан эми ата эненин милдети жана жоопкерчилиги деген эмне? Назгүл, мен угуп элатамбы, Ооба, угуп атат Айнуреже. Эмеге группага кошула турган адамдар кошулат да, анткени бул жакта мага чыгып калып атат. Балким сен киргизе албай каласыңбы деген. Ооба, кошулуп атат. Арак. Демек, ата эненин милдети жана жоопкерчилиги бул эмне? Биз ата эне катары үй бүлө кургандан кийин баардыгы тең сөзсүз түрдө балалуу болгусу келет, өзүнүн тукумун уланткысы келет. Ата эненин баардыгы өзүнө жаккан бир көпчүлүк ата энелер балалуу болгун келет айтышат да, жоопкерчиликтүү болсо экен, анан
билимдүү болсо экен, анан жетишкен болсо экен, акыл эстүү болсо экен депчи. Ошол сыяктуу ата эненин да милдети бар экен, ошондой жоопкерчиликтүү, билимдүү, акыл эстүү баланы тарбиялаш үчүнчү. Бул үй бүлөдөгү ата эненин тарбия жаатындагы иш аракети бул баланы башынан тиричиликке, коомго аралаштыруудан баштап, эрежеге жеткенге чейин тарбияны жүргүзүүсү болуп саналат да. Бул жоопкерчилик милдетке жатат экен. Себеби эмнеге ата эненин милдети жоопкерчилиги? Себеп дегенде, бала кайсыл үй бүлөдө төрөлсө, бала 18 жашка чыкканга чейин биздин конституция боюнча 18 жашка чыкканга чейинки адамдар биз бала катары эсептейбиз. Алар өзгөчө камкордук, өзгөчө коргоого муктаж. Ошол эле үй бүлөдө бала жаралгандан кийин ата эне толук кандуу мойнуна алып, ушул баланын өсүп өнүгүүсүнө, коомго аралашуусуна толук жоопкерчиликти мойнуна алат экен. Анан экинчиден баланын ар тараптан толук кандуу камсыз болуусуна да шарт түзүү жоопкерчилигин алыш керек экен. Бул жерде эмнени айтып атат? Ар тараптан камсыз болуу деген кийим жагынан, убагында медициналык жардам берүү, убагында окуу тарбия берүү, мисалы үчүн билим берүү, мектептин билимин берүү, убагында кандайдыр бир кесипке багыт берүү, убагында эгер балабыз тиги кышында үшүп атса, кышкы кийим алып берүү, жайында ысып атса, ошого көңүл буруп туруу, кандайдыр бир витамин жетишпей ооруп турган болсо, жанагындай дары дармектерди менен камсыз кылуу, мына ошонун баардыгы тең бул ата эненин мойнуна милдеттүү жана жоопкерчилик болуп саналат экен да. Биз ошол ата эне дагы биз ошону толук жакшы түшүнүшүбүз керек. Себеп дегенде көпчүлүк ата энелер бар. Мындай деген сөздөр бар, балки мен туура эмес айтып кетем, баланын өз ырыскысы бар депчи. Анан бирок эгерде биз ошол эле сөз менен жүрө берсек, ошол ырыскыды бергенге өзүбүз аракет кылбасак, ал ырыскы каяктан келип түшөт, Анын үчүн эмне кылышыбыз керек? Мен ошо аракет кылышым керек, далалап жашашым керек. Мен алдын ала үй бүлө куруп аткандан кийин, мен баланы пландагандан кийин, мен ошо баланы эрежеге жеткичекти мен кандай кылып багам, каяктан акча табам, балам кыйналып атса кайсы окууга жайга өткөрөм, кайсы мектепте окутам, баламдын келечеги үчүн кандай документтерди топтошум керек, балам келечеги үчүн кандай тарбия беришим керек, ошонун баарын биз ойлонушубуз керек да. Анан үй бүлөдө мен айткандай ата эне бала достор, ата эненин түрлөрү да бар экен. Авазбекова айтты, микрофонуңуз рахмат. Ата эненин кандай түрлөрү бар экен? Баарыңар эле ата энесиңер. Мен азыр ушул ата эненин түрлөрүн, типтерин окуп берейин. А сиздер болсо өзүңүздүн үй бүлөдөгү өзүңүздүн кайсыл типке кирет экенсиңер байкап көргүлө. Бул жерден эч ким сиздерден кайсы типке кирдиң деп эч ким такып сурабайт. Ошон үчүн чындап өзүңөрдүн мүнөзүңөргө жараша, өзүңөрдүн балага берген тарбияңарга жараша кайсыл типке кирдиңерди таап көргүлө. Анда биринчи тип бул сот, орусча айтканда судья. Бул кайсы типтеги ата энелер экен? Мындай типтеги ата эне сотко чейин эле балага гана күнөөлүү деп эсептешет экен. Демек, кандай гана болбосун териштирип отурбастан баласын гана күнөөлөйт экен да. Мындай ата энелердин максаты алардын гана иштери айтканды туура, а балдардыкы туура эмес деп эсептешет экен. Демек, балдарды гана эч кандай кайтарым байланыш жок эле. Сен күнөөлүүсүң, болду, мойнуңа ал, сен кылдың, же болбосо мындай ушундай бир ата энелер бар экен, муну биз сот деп айтат экенбиз да. Соттун типтеги ата энеси экен. Экинчиси моралисттер. Булар кандай ата энелер? Мындай типтеги ата энелер өзүлөрүн акыл насаат үйрөтүүчү катары алып жүрүшөт. Демек, эмне? Баягы биз сөз бар го, мораль эле окуй берет депчи. Ошол сөз бекеринен калбаптыр көрсө. Бул эмне дейт? Муну кыл, муну кылба. Моралисттер баардыгы жакшы, өз ордунда, өз жайында болушуна дайым тынчсызданып турушат экен. Демек, биз өткөндө мен жана силерге айтып кеттим. Ушундай ата энелерди өткөздүк, анан ошондо бир ата эне өзү мойнуна алды да. Мен дейт, эгерде идиштерим дагы ордунда туруп калбаса дейт, менин кыжырым кайнайт дейт. Демек, менин эмемде кашык өзүнүн ордунда туруш керек, вилка өзүнүн ордунда туруш керек, майлыктар өзүнүн ордунда туруш керек дейт. Демек, бул эмнени айтып атат? Ошол меники гана туура, дайыма баласынын аркасынан жүрүп, мондай жасабайсыңбы, муну кылбайсыңбы деп эле кечке үйлөнгөн, кечке өзүн мораль туккан ата энелер бар экен. Мындай да ата энелер бар. Андан кийинки типтеги ата эне бул баардыгын мен гана билем дейт. Мындай типтеги ата энелер акыл айтып, лекция окуй беришет экен. Муну менен алар балдардан акылдуу экенин көргөзүшөт. Эмнени айтып атат? Эмнеге? Мындай жасасаң туура болот,
Даже бул жерде мен айтсак болот, кесип тандоодо дагы ушул баардыгы мен гана билем деген ата энелер көбүрөөк ушул азыркы кезде балдарына бир басым жасап коет да. Ай, мугалим болсоң жерде калбайсың, мен билем. Мугалим канча каякта болсо да жумуштап кетет. Же болбосо врач болдум, күйөөгө тийсең деле ошол жерде иштеп каласың. Же болбосо мен убагында өзүм окубай калгам, эми сен ушул эле кесиптин ээси бол, анткени мен билем бул кесип дайыма бир акчалуу жүрөт да. Баланын оюн эч качан укпайт да. Демек, өзүнүн айтканын таң улап, мен гана билем деген ата энелер экен да. Андан кийин дагы бир типтеги ата эне бар экен, бул критикан дейт. Сындоочу же болбосо кыргызчасы. Мындай типтеги ата энелер меники гана туура деген ойдо болгусу келет. Алардын балдарды тарбиялоо ыкмасы балдарына ар кандай ат коюу, күйгүлүктү шылдыңдоо, балдарды басмырлоо, балдардын жасаган жумуштарын дайыма сынга алып туруу. Мисалы үчүн, ат койгондо колунан бирдеме түшүп кетсе, сындырып алса, шалаакы, колуңа шал тийдиби? Же болбосо акырын баласы акырын сүйлөп аткан болсо, эмне үнүң өчүп калдыбы? Же болбосо ушундай бир ар бир баланын мүнөзүнө жараша бир кандайдыр бир аттарды коюп алып шылдың кылат экен да. Мындай типтеги ата энелерди биз критикандар деп айтат экен. Дайыма баласынын жумушуна, иш аракетине критика коюп турат экен. Андан кийин дагы типтеги ата эне окутуучу ата энелер экен. Мындай типтеги ата энелер балдардын көйгөйлөрүн жеңил кабыл алышат дагы, өзүлөрүн чечүүнү талап кылган милдеттерден, маселелерден кутулууга аракет кылышат экен. Эгерде баласы менен бир нерсе болуп кетсе, эч нерсе эмес, баардыгы жакшы болот. Дагы эмне дейт экен? Баардыгы жакшы болот, кайгырба, ыйлаба деп баласын жоошутуп, сооротуп турат экен. Мисалы үчүн, мындай типтеги ата энелер дагы баланын ошол ата энесинен келип жардам суроосунун эмесине калып калат экен да, бала экинчи ишенбей ата энесине жардам сурап же кайрылбайт деген себептен ата энеси баардыгын тең эле кош көңүл эле көңүл айтуучу болуп, эч нерсе эмес балам, бул деле күн өтүп кетет, кайгырба деп эле баланы баягы суроо талабын аягына чейин чыгарган жок да. Андай айтсаңыздар, чатка жазып коюңуздар, ушул биз окуган азыркы типтеги ата энелердин силер кайсынысына кирет экенсиздер? Өзүңөрдү таап туруп, кыскача эле чатка жазып койсоңор болот. Мен көрүп алайын, кандай биздин бүгүнкү көрүүчүлөрдө кандай ата энелер бар экен, кандай типтеги ата энелер бар экен көрүп алайын. Ооба, урматтуу катышуучулар, азыр чатка өзүңүздөр кайсыл ата эненин түрүнө киресиздер, өзүңүздөрдүн пикириңиздерди жазып койсоңуздар болот. Же болбосо микрофон аркылуу оңоюраак болсо, анда микрофонду күйгүзүп деле айтсаңыздар болот, Ооба. Бир-эки Кааласаңар ата эне айтып койсоңуздар болот. Каалоочулар барбы? Бул жерде Айнура Жекшенбекова судья деп жазыптыр. Рахмат. Эң жакшы өзүнүн кайсыл типтеги киргенине өзүнө өзү баа берген ата энелер мыкты ата энелер да. Демек, алар тарбияда ошол нерселерди өзгөртүүгө аракет кылган ата энелер деп эсептейм да. Рахмат. Анда макул калгандары да жаза берсин, биз убакытты өткөрбөй балким сууланта беребиз. Сооротуучу, көңүл айтуучу дейт биякта Айнура деген да колдонуп. Сооротуучу, көңүл айтуучу ата эне экен, Мен 5-чи топко кирем дейт Шайыр деген эжебиз. Рахмат. Кааласаңыздар микрофонду күйгүзүп айткан кезде кишиге уруксат берип. Темирбаева деген катышуучубуздан Мария Алапаева деген катышуучу сооротуучу Сүйлөйт. Сезим Казакбаева, сиз өзүңүз оюңузду билдиргиңиз. Моралдык жактан меники деле. Рахмат. Чоң рахмат. Азыр кийинки тапшырманы өтө берейин. Азыр барыңар тең колуңуздарга ручка барак алып алгыла. Бир түшүнүп берем. Бул тапшырманы аткарасыздар. Ошол баракка, мисалы үчүн мындай барак алдыңыздар, мындай барак алдыңыздар. Ошол барактын каалаган Айнура, меники үйдөн жакшы тартпайсыздар, группага деп жибересиз да.
макул группага да жиберип коем, эки группада борсоңуздар. Үйдө жаштатпайсыздар, эшитмин. Сиз анда могу эмеге чатка же болбосо группага кайсы номерге жибериш керек экен жазып коюңуздар, биз анткени билбей калабыз да кайсы группада экениңизди. Рахмат. Анда ушул баракка эки геометриялык фигураны тартасыңар. Өзүңөрдү квадрат катары тартасыңар. Бул жакта квадраттын сүрөтү турат. Демек бул сиз экенсиз. Ал эми тегерекчи болсо бул балаңыз. Эми ошол сүрөттү могул барактын каалаган бурчуна тартасыз. Каалаган жерине квадратты коюңуз, каалаган жерине тегеректи коюңуз. Ошондой эле квадрат менен тегерек каалагандай формада болсо болот. Чоң кыласызбы, кичине кыласызбы, өзүңүз каалагандай формада жайгаштырасыз. Тапшырма түшүнүктүү болду болуш керек. Анда мен буга бир 2 минутта берейин. Тартканга анда убакыт башталды. Квадрат кылып кимди тартабыз? Айнура же дабы жол. Квадрат өзү. Демек, өзүңөрдү квадрат кылып элестетип тартасыңар. Демек, бул ата-эне, квадрат бул ата-эне, ал эми тегерек бул бала. Балаңызды болсо тегерек кылып элестетип жасасыз, тартасыз. Бирок балаңыздын сүрөтүн эмес, квадратты анан тегерекчене тартасыңар баракка. Каалагандай формада, чоң кичинекей кылып. Каалагандай формада, кааласаңар чоң кылып тарткыла квадратты, билбейм, кааласаңар кичинекей кылып тарткыла, кааласаңар тегерекчени чоң кылгыла, өзүңөр каалаган формада, өзүңөр каалаган барактын бурчуна, каалаган жерине жайгаштыргыла ошо сүрөтүңөрдү. Канча баласы болсо ошончо тегерекпи деп сураптыр. Бир эле. Бирөөндү эле тартат экенсиз Айнура же? Биякта да Айнура деген катталуучубуз бар экен. Бул жакта мага экранга тарткан кереги жок, экранга тартпагыла, баракка тарткыла. Мага бул жакта экранга тарта башташты. Мен сиздер өзүңүздөрдүн барагыңызга тартыңыздар. Каалаган бир баракка, чирнек болсо деле болот. Биякта бизде художниктер бар окшойт. Биздин мониторго тартып коюштур. Жок, жөнөкөй A4 барагына тарткыла кагазга, Кааласаңар мындай эле дневникке тарткыла. Кааласаңар бир балдарыңардын бир тетрадьтын бир бурчуна тарткыла. Сураныч могу экранга ким жазып атат? Жазбагыла, экранга жазбагыла. Чийпегиле экранга тоскоолдугула мага. Ким жазып тартып бүтсө, чатка жазып койсоңуздар же колуңуздарды көтөрүп койсоңуздар, биз билели. Тартып бүттүк дейт бири Шайыр деген катталуучубуз. Баары эле тартып бүтүштү окшойт. Бул жакта көрүнүп атат, кээ бирөө. Андай болсо мен азыр силерге эми жообун салып коеюн. Мореке сүрөт тарткандар өчүрүп койсоңор сүрөтүңөрдү, анткени башкаларга окулбай калат эми. Эгерде эми жообу, эгерде сиз тарткан квадрат, жогору жакта турса, демек ата-эне балага көбүрөөк басым жасайт экен. Бул эмнени айтып атат? Эгерде сиздин азыркы тарткан квадратыңыз барактын өйдө жагында турса, мисалы үчүн квадрат өйдө жакта, тегерек ылдый жакта болсо, эмне кылат экенсиз? Демек, ошол үй бүлөдө ата-эне балага көбүрөөк басым жасайт экен. Эгерде фигуралар бири-бири менен алыс жайгашкан болсо, барактын алыс жагында, бирөө бир тегерек бул жакта, бул жакта болсо, анда ата-эне менен баланын ортосунда байланыш начар дейт. Бири-бирин түшүнүү кыйынчылыгы бар дейт. Бири-биринен алыстап атыптырсыңар. Мындай ата-энелер болсо, эгерде кимдики ушундай болуп калса, сөзсүз түрдө балдарыңарга жакындаганга аракет кылгыла. Эндирисинен кырын сурагыла, сүйлөшүп көргүлө, маанай сурагыла иши балдарыңарды жакындатканга аракет кылгыла. Эгерде фигуралар тегерекче менен квадрат биринин үстүнө бири туруп калса, мисалы үчүн бул жакта квадрат, анын үстүнө кайра тегерек болуп калса, демек ата-эне менен баланын ортосунда пикир келишпес жаралып жатат. Демек, ал жакта бир аз чыр-чатак пайда боло баштап. Балким ата-эне баласынын тилин таппай атат. Балким бала бир кандайдыр бир конфликт көрсөтүп атат. Өзүнүн мойнуна албай атат нерселер, уккусу келбей атат. Буга да көңүл бурчуш керек экен. Ал эми эгерде фигуралар бири-бирине жакын жайгашкан болсо, демек, бул үй бүлөдө ата-эне менен баланын ортосунда жакшы ынтымактуу мамиле түзүлгөн. Эгерде квадрат менен тегерекче жакыныраак турса, бирдей көлөмдө болсо, анда бул жерде эмнекен? Мамиле жакшы дейт. Эгерде квадраттын ичинде тегерек тартылса, чоң квадрат тартып туруп анын ичине тегерекче тартып койгон болсоңор, анда ата-эне баланы катуу ашыкча контролго алып жаткандыгы көрүнүп турат. Демек, абдан эле балага опека кылып атырсыңар.
балаңарды кол чаңгардан чыгарбай, баскан турган бүт баардыгын текшерет экенсиңер. Ал эми эгерде фигуралар бирдей көлөмдө болсо, анда сиз балаңыз менен мүнөзүңүз окшош экен. Квадрат менен тегеректин формасы, көлөмү бирдей болсо, чоң же кичине экөө тең бирдей болсо, демек эмне экен? Мүнөздөрүңөр окшош экен балдарыңар менен. Ал эми эгерде фигуралар чоң көлөмдө болсо, абдан чоң тартылса, анда сиздин өзүңүзгө болгон ишенимиңиз күчтүү экен. Ошондой эле балаңызды да ошондой көрөт экенсиз. Менин балам күчтүү, колунан келет, бул жасайт деген мүнөздө болот экенсиз. Анда ата-энелер, менин оюмча, бул тестти көптөн бери өткөрүп жүрөм, бирок чындыгында ошол үй бүлөнүн, ошол ата-эненин мүнөзү балдар менен жасаткан бир эмесин анализи чыгып калат да, мен ойлойм, силердики да туура чыкты болуш керек. Эгерде кимдердики туура дал келсе, ошол мен айтылган бул жерде тесттен берилген жооптор, анда чатка жазып коюңуздар. Ана чаттан көрөйүнчү, кимдики дал катышуучулар, кимдики тест дал келди, жаңы эле тарткан сүрөт менен, азыр Айнур эже айтып кеткен тест дал келсе, бул жерге чатка жазып коюңуздар. Сүрөттү кантип жөнөтүш керек дейт. Сүрөттү жөнөтпөйсүз, аны сиз өзүңүз анализ жасайсыз. Азыр могул жерде жазылып турган, слайдда көрүнүп турган текстти окуп, сиздики сүрөтүңүз менен текст кайсыл туура келсе, сиз кандай ата-эне экенсиз, кандай ата-энелердин түрүнө кирет экенсиз, ошону окусаңыз болот. Меники туура болду дейт Майрам Романова, Айнура Жекшенбекова, ооба туура чыкты дейт. Авазбекова Айзирек, мен 2 сүрөт тарткам, 2 бөлөк болуп калды бирок дейт. Мен доминант кылат экенмин балама дейт. Меники дал келди дейт. Көбүнүкү эле дал келиптир, демек биз подсознательно, бул получается подсознательно сүрөт тартканда психологияны ошентип билип алса болот сүрөт аркылуу. Сонун кызыктуу тест экен, Айнур эже. Рахмат. Анда биз да улантып кетели. Демек биз эми өзүбүздүн кандай ата-эне экенибизди билип алдык, үй бүлө эмне экенин билдик. Ал жерде баладан, ата-энеден курулат экенин билдик. Эми ошол үй бүлөдө тарбия учурунда ар кандай бизде ыкмаларды колдонобуз. Мисалы үчүн көптөгөн ыкмалар бар. Кээ бирөө алдап тарбия берет баласына, кээ бирөө дайыма бир белек алып берип тарбия берет, аны угуш үчүн. Кээ бирөө катуу тарбиялайт, талапты катуу коет. Кээ бирөө болсо бош коп коюп тарбиялайт. Кээ бирөөнүн балдарын чоң эне, чоң аталар тарбиялайт да. Анткени чоң энем, чоң атам күчтүү тарбиячы, ошого берем деп коюшат. Ошол себептен эми тарбия учурунда эмнелер болот экен? Негизи эле биздин темабыз зомбулуксуз тарбия болуп аткандан кийин мен сиздерге зомбулуктун эмне экенин кыскача айтып берейин дедим. Бул зомбулук деген эмне? Биз баарыңар балким билет болушуңар керек, бирок мен дагы бир жолу эске салып кетейин. Зомбулук бул бир адамдын экинчи бирөөнө анын кол тийбестик укугун тебелеп, дене боюна жана жан дүйнөсүнө залалын тийгизген кыймыл аракетин, мамилени зордук зомбулук деп айтат экенбиз. Демек эмне экен? Бир адам экинчи бир адамга анын укугун тебелеп, кол тийбестигин тебелеп, ага залал келтирүүнү биз зомбулук деп айтат экенбиз. Ал эми зомбулуктун канча түрү бар экен? Негизи 4 түрү бар экен. Биз азыр балага карата зордук зомбулукту айтабыз, ошон үчүн мен ошол балага карата айтып кетейин. Эң биринчи зомбулук бул баланын муктаждыктарына көңүл кароо деген зомбулук экен. Буга чейин биз бул нерсени көпчүлүк көпкө чейин көңүл бурушкан эмес, зомбулук катары киргизбей көңүл бурбай калып, анан кийин көңүл буруп, зомбулук катары эсептеп калыпты. Себеп дегенде, эгерде бала кышында жакы кийим менен жүрсө, бала эмне болот? Сөттүдө ооруга чалдыгат. Ооруга чалдыккан баланын ден соолугу алсыз болот. Ал эми ден соолугу алсыз болгон баланын келечеги кандай болот? Ал келечекте жакшы жұмыс иштей албайт. Келечекте өзүн өзү өнүктүрө албайт. Курсагы болгон баланын эч кандай билим алганга дагы көңүлү жок болот. Ошол себептен бир эле мисал келтирдим. Баланын муктаждыктарына да көңүл кароо бул зомбулук болуп эсептелет экен. Демек, анын кароосу калтырып койсо дагы, мисалы үчүн көпчүлүк учурда мындай да окуялар болгон. Баланы жалгыз үйгө калтырып кетип, балдарын бекитип кетишип, балдар үйдөн от чыгып, балдар күйүп калган учурлар болгон. Демек, бул дагы зомбулукка жатып калды. Себеп дегенде баланы кароосуз калтырып койду жалгыз. Бала өзүнө өзү жооп бере алган жок ал жакта. Бала өзүн ал жерде коргой алган жок. Ошон үчүн бул жерде да ата-эненин күнөөсү бар.
Экинчи зомбулук бул эмне экен? Психологиялык, эмоционалдык зомбулук экен. Демек, баланын ар намысына шек келтирүү, коркутуу, кемсинтүү, шакала кылуу, жана биз айткан критиканы айткандай бирөөнө салыштыруу, айрыкча бизде мындай деген сөздөр, ай, эшек, малсыңбы, чочкосуңбу, ушундай бир жаман сөздөрдү айтабыз. Мунун баардыгы тең зомбулукка жатат экен. Биз ойлойбуз, мындай жөн эле сөз да депчи, көрсө ал эмнеге? Эң биринчиден адамдын, баланын эмоционалдык психологиясына, аң сезимине залал келтирет экен. Жөнөкөй эле сөз, мисалы үчүн биз айткан малсыңбы деген сөз, биз ойлойбуз, бул жөнөкөй эле сөз да, мен зомбулук кылган жокмун да деп. Бирок баланын аң сезиминде ойлоп калат экен. Малды бала билет. Мал деген бул же уй экен, же кой экен, же эшек экен, же жылкы экен, Анан бала өзүн ошолордун арасынан издейт экен. Демек мен ошондо уймунбу, же коймунбу, Бул дагы эмне болду? Баланын аң сезимине эмоционалдык жактан доо кетти. Бала өзүнө ишеними качты, демек ата эне мени көрсө малга теңейип турбайбы деген ой кетет да. Анан сексуалдык зордук зомбулук бул өзүбүз баарыбыз билебиз. Бул эмне? Күч менен сексуалдык кыймыл аракетке тартуу. Мында дейт, баланын макулдугу же макул эместиги баары бир жоопкерчилик чоң адамдын мойнунда болот. Сексуалдык зомбулук адатта физикалык, эмоционалдык зомбулук менен коштолот. Демек бул жана жыныстык катнашка алып баруу, же болбосо баланын жыныстык мүчөлөрүн карап кармалоо, баланы жыныстык мүчөлөрүн сүрөткө тартуу, мына ушунун баардыгы тең сексуалдык зордук зомбулукка кирет. Азыр абдан бир үрөй учурган бир окуялар болуп атат. Буга чейин биз сексуалдык зордук зомбулукса көпчүлүгү күлүп, же болбосо мындай болмок беле деп бир ишенич эмес. Азыркы учурда, азыркы күндө ар бир айда, же болбосо бир жыл сайын бир көптөгөн бир чоң статистика чыгып атат да, канча бала зордук зомбулукка кабылып атат, айрыкча сексуалдык зордук зомбулукка кабылгандар көбөйүп атат. Жашынан чоңураак эмес, жашы 2 жаштан башталгандар бар, 2 жаштан 16 жашка чейинки балдарга чейин дагы зордук зомбулук, ушу сексуалдык зомбулук болуп атат. Керек болсо өзүнүн атасы тарабынан, керек болсо өзүнүн туугандары тарабынан. Бул эмнени айтып атат? Демек биз балдарга тарбия берип атканда, балдарды коргоп жатканда, балдардын баардык жагынан дайыма көз салып, коргоп турушубуз керек экен. Себеп дегенде бала өзүн өзү коргой албайт, анткени ал алсыз. Анан бизде физикалык зомбулук деген да 4-түрү бар. Бул атайлап балага жосо ден соолугуна зыян келтирүү, дене боюн ооруксунтуу, уруп сабоо, чымчып алуу, көчөккө катуу чаап коюу, чымык менен согуу, мунун баардыгы тең физикалык зордук зомбулукка кирет экен. Физикалык зордук зомбулук бул денесине физикалык зомбулук болот экен. Мен бул жерден түшүнүктүү болду болуш керек деп ойлойм. Эми айтайын, жана биздин эң негизги темабыз баланы зомбулуксуз кантип тарбиялаш керек, Айнура эже, 1 мүнөт, бул жерде кээ катышуучуларыбыз үнү чыкпай атат деп атат. Сиздер үнүн өчүрүп койгондо тренердин сүйлөп жатканы угулуш керек. Эгер угулбай жатса, демек силер туура эмес кирип атасыңар да. Үн угулбай жатса. Болбосо телефондору, интернет начар болсо да ошондой болот, Улантыңыз, рахмат. Демек, биз эми ошо азыркы 4 зордук зомбулукту жасабастан, биз эми кантип балабызга туура тарбия беребиз, Эми бул ар бир баланын, мага мындай дегенде суроо келип түштү өткөндө. Баланын жашоосунда жаза болбосо алар башка чыгып кетет да депчи. Кечки эле мактай берсең, кечки эле бетинен өө берсең, бала бизди укпай калат да, биз өзүбүздүн авторитетибизди жоготуп коебуз да дейт да. Мен мындай деп айтат элем, баланын жашоосунда сөзсүз түрдө жаза болуш керек, бирок ал зомбулуксуз болуш керек. Демек, туура жаза болуш керек да. Туура жаза деген эмне бул? Туура жаза деген бул баланын эч кандай ден соолугуна зыян келбесе, бул физикалык жактан дагы, психологиялык жактан дагы зыян келтирбесе, демек ал туура жаза экен да. Эгерде ошол эле учурда жазалаганы ыкмаңар, психологиялык жагынан зыян келтирип калса, жосо денеси ооруп калса, демек бул жаза эмес, бул зомбулукка барабар болуп калат экен. Биз ошол айырманы жакшы билишибиз керек да. Ал эми жаза деген бул эмне? Биз кайсы учурда жазалайбыз? Биз кандайдыр бир туура эмес иш аракет жасаса, балабыз ошону токтотуп, ошонун туура эмес экенин көрсөтүш үчүн жазалайбыз да. Биз эч качан балабызды жакшы жумуш үчүн жазалабайбыз, биз ал учурда эмне кылабыз? Мактайбыз. Өзүңөр деле көргүлө, барыңар тең жумушта иштеп болушуңар керек, Бирде эреже бар жумушта. Мисалы үчүн эртең менен канчада келүү, кечинде канчада кетүү, Же болбосо жумуштун өзүңөрдүн бир функционалдык иш аракетиңердин жоопкерчилик милдеттериңер бар. Эгер
ошол нерсени аткарбаса сиздерге сөзсүз түрдө жаза колдонулат, штраф коюлат, балким акча айлыгыңарды кыскартат, аны алдын ала жазып койгон. Так ошол сыяктуу бала дагы билиш керек. Кайсы учурда ал туура эмес иш кылып атат, кайсы учурда туура эмес, кайсы жумушу аныкы туура эмес деп эсептелинет. Анан ошол туура эмес ишти кылса, ага кандай чара жаза колдонулат экенин ал алдын ала билиш керек. Анын үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Бала менен ошону сүйлөшүп алышыбыз керек. Эгерде сен мондай туура эмес иш кылсаң, анда кел мондай чогуу жаза колдонолу. Сен макулсуңбу? Макулбуз. Анткени биз да жумушка орношуп атканда биз ошондой нерсеге договорго кол коебуз, макулдугубузду беребиз. Ооба мен ошол нерселерди аткарам, эрежеге башым, эгер башып келсем, анда мындай болгонго мен макулмун деп. Так ошондо биз бала менен дагы эмне кылышыбыз керек экен? Келишим түзүшүбүз керек экен алдын ала. Биз ошол нерсеге үйрөтүшүбүз керек баланы. Демек, жазалоо катары эмнени колдонбошуңар керек экен? Бул уруп согуу эч качан жаза катары колдонулбаш керек. Бул уруп согуу, бул зомбулук болуп калып атат. Тамак аш бербей коюу дагы бул туура эмес. Демек, эмне кылып атабыз? Баланы тамак аштан чектеп койгон бул жаза эмес, зомбулукка барабар болуп калат экен. Аны жаман сөздөр менен кемсинтүү бул дагы туура эмес экен. Кечке бурчка тургузуп коюу дагы болбойт экен. Анан элдин көзүнчө жазалаган дагы бул туура эмес экен. Бизде көпчүлүк ата-энелерден көп байкайм. Башка бир адамдардын көзүнчө кыйкырып, көчөдө кетип баратканда деле чымчып алып, сүйрөп, ошондой адамдар көргөндө мен абдан жүрөгүм ооруп кетет да, ошо балдаргачы. Себеп дегенде ошо баланы өзүңөрдүн ордуңарды ошо баланын ордуна коюп көргүлөчү. Кандай гана эмоционалдык зомбулук, бала ошончо адамдын көзүнчө өзүн кемсезип атат. Мен ата-энеме керегим жок экен, ушунча адамдардын көзүнчө мени кексинтип атат, урушуп атат деген өзүнө өзү жек көрүүсү пайда болот. Демек, мына ушуларды биз аткарбашыбыз керек экен. Андан кийин жазалоо учурундагы ата-энелердин өзүн өзү кармай албастыгы, балада анын эмне себептен жазаланып жаткандыгына карата жек көрүү сезими пайда болот. Жана мен айткандай, анын натыйжасында өзүн өзү жек көргөн, кылган жоруктарына карата күнөөсүн сезбеген, ташпор, түнк балдар кетип чыгат экен. Ушул сапаттар дайыма жазаланып турган балдарда да көбүрөөк болот да. Байкасаңар, эгерде кайра балаңарды жазалай берсеңер, аягында ал укпай калат. Себеп дегенде ал жаза ага көнүмүш адатка айланат да, ал нерсени тоготпой калат. Мен апамызга айт, кайра эле эртеси ушул болот, андан көрөп ошол нерсеге көнүп алам деген бир кандайдыр бир чектен ашып кеткен балдар чыгып калат да. Ар бир баланын жашоосунда жаза болушу керек, бирок ал зомбулуксуз ыкма болуусу маанилүү да. Кантип зомбулуксуз кылабыз? Жана мен айткандай, баланы эмне себептен жазалап жатканын билиш керек. Ошон үчүн алдын ала жүрүм турум эрежелерин, баланын укуктары менен кошо аны милдет жоопкерчиликтерин да үйрөтүш керек да. Демек, биз балага укукту үйрөтүп атабыз, анан бирок анын жанында сөзсүз түрдө кандай милдеттер бар? Мисалы үчүн мектепте окуганга сен укуктуусуң балам, бирок мектептин үй тапшырмасын аткарганга милдеттүүсүң. Себеп дегенде сен эгерде үй тапшырма аткарбасаң, билимди ала албайсың, мектептин эрежелерин аткарбасаң, биз анда туура эмес эрежени бузган болуп калабыз. Анын өзүнүн бир чаралары бар. Мына ошонун баарын үйрөтүшүбүз керек да. Анан эгерде ошол жоопкерчиликтерди, милдеттер аткарылбаса же кандайдыр бир туура эмес иш-аракет жасалса, анда ага карата кандай жаза кабыл алары дагы алдын ала бала менен бирге талкууланып алыныш керек. Мен азыр мисалдарды келтирип кеттим, ошондо да түшүнөт болушуңар керек. Демек, ушул нерселерди аткарылса, демек бул зомбулуксуз тарбия дегенге жатат экен. Кайсы учурда зомбулуксуз? Качан гана баланын денесине да зыян келтирбестен, аң сезимине зыян келтирбестен туура тарбия берсек, демек бул зомбулуксуз тарбия болуп саналат экен. Ошондой эле баланын ушул жерден да суроолоруңарды берсеңер болот, мен анын кийин да токтолом. Жаш өзгөчөлүгүнө жараша жаза колдонуу да. Мисалы үчүн жазанын негизи баардык курактагы балдарга бирдей бере албайбыз. Анын жаш өзгөчөлүгүнө жараша бөлүнөт. Бала төрөлгөндөн баштап 3 жашка чейин өзүнчө тарбия, өзүнчө жаза бар ал жерде. 4 жаштан баштап 7 жашка чейин өзүнчө тарбия бар, өзүнчө жаза бар. 8 жаштан баштап 12 жашка чейинки өзгөчөлүк ал жерде өзүнчө. Ошондой эле 13төн жогорку жаштагы балдарга да өзүнчө. Анткени себеп дегенде ушул жаш турак өзгөчөлүктөрдө балдарда эмоционалдык жактан, баланын физикалык жактан өзгөрүүсү болот. Эмоционалдык жактан бала өзгөрүп чоңоет, жетилет. Бири-бири менен жаш курактарына дал келбейт. Ошон үчүн ошол туура жаш куракка карата туура мамиле, туура тарбия беришибиз керек. Мен бул жерде кошумча катарда айтып кетейин дедим. Азырда бизде интернетте көптөгөн жакшы маалыматтар бар, бирок тилекке каршы көпчүлүгү орусча маалыматтар. Анан бирок мен ойлойм баарыбыз эле орусча жакшы түшүнөт болушубуз керек. Ошон үчүн ошол жерден дагы ар бир курактагы балага кандай мамиле кылыш керек деген суроо берсек
ал көп жакшы маалыматтарды берет да. Анан талап койбой туура түшүндүрүү. Демек эмне экен? Биз туура зомлуксуз тарбиялаш үчүн биз дайыма балабыздан талап койгонду гана билет экенбиз да. Демек талап койбостон ошону туура түшүндүргөнгө аракет кылгыла, маңызын айтканга аракет кылгыла. Мисалы, сен жакшы окушуң керек дебестен, мен билем, сен мындан да мыкты окуй аласың. Мен сага ишенем, сенин колуңан баары келет деп айтсаңар, демек эмне экен? Сен жакшы окушуң керек деген сөздүн бул альтернативдүү туура вариант экен да. Биз эмне кылат экен көрсө? Сен жасашың керек, сен үйдү жыйнашың керек, сен тамак жасап коюшуң керек болчу. Сен меңгеринче балдарды карап коюшуң керек болчу, Сен үй тапшырманы эмне аткарган жоксуң. Мына ушундай сөздөрдү баягы илеп белги менен, талап коюу менен айтпастан, тескерисинче өзүңөрдүн атыңардан, ошону туура түшүндүрүү менен, ошонун маңызын түшүндүрүү менен айтсаңыздар, балаңар бат кабыл алат. Анан жанагындай жаза колдонгонго туура келбейт экен. Мисалы үчүн, могу эки сөздөрүнө эле карайлы. Мен билем, сен мындан да мыкты окуй аласың дегенде, балдарда кандай сезим пайда болот, Демек мага апам ишеним артып атат. Ооба, менин колуман келет да. Демек апасынан эмнени күтүп атат? Колдоочуну, тирөөчүнү көрдү дагы, андан ары өзүнүн колунан келбей турса дагы кандайдыр бир жакшы ыкма менен, эненин берилген мээрим менен өзүнөн өзү бала жакшы окуп кетет. Биз ошого көңүл бурушубуз керек. Азыр мен сиздерге ушул эле азыркы биринчи примерно негизинде суроо берейин, Силер өзүңөр үйдөн ушул эмени сүрөткө тартып алсаңар болот, телефондон, Анан бир үйдөн ушул берилген билдирүүнү, 4 билдирүүнү өзгөртүп, балага жакшы маанайда айтып көрүңүздөр да. Мисалы, биринчиси бул: деги сен келечегиңди ойлойсуңбу деген сөздүн ордуна эмне деп айтсак болот. Балабызга аң сезимине катуу тийбеш үчүн балабыз мени угуп, өзүнүн келечегин ойлонуп калгыдай кылып, кантип өзгөртүп айтсак болот. Экинчиси: сен дагы эле калпайттыңбы? Мындай учурлар бар да, балдарыбыз кээде калпайтып коет. Себеп дегенде бизде эле калпайтканбыз убагында, бизде эле бала болгонбуз, жаңылбаган адам болбойт, Анан коркконубуздан калпып деле айтып коебуз да. Анан ошондой учурларда ата-энелер бар да, дагы калпайтып келдиңби? Сага ишеничтен чыккансың деген сөз сыяктуу, Ошон үчүн ушул сөздү да кантип өзгөртсө болот. Дагы бир сөз: деги сенин колуңан эмне келет? Бул дагы сөздү биз абдан көп ата-энелер айтабыз. Балким тамак бир кичине жаш курактагы өспүрүм кызыбыз тамак жасаган жаңыдан үйрөнүп атса, анан тузун кемирээк салып койду да. Анан сен колуңан келбеген эмне кармадың? Сен колуңан эмне келмели? Деги сен колуңан келет этигиң кызың карачы, соны жасайт сенден дагы деген сөздөр бар да. Ошо сыяктуу мен мисал келтирип коеюн. Ушул сөздү дагы балаңызга жакшы, жагымдуу, жеткиликтүү кылып, балаңыз эмкиде ошону туура аткаргыдай кылып айтканга өзгөртүп көрүңүздөр. Анан акыркысы, сага канча жолу айтыш керек? Кулагың угабы сенин? Ушул сөздү да өзгөртүп айтып көргүлө. Урматтуу ата-энелер, ушул сөздөрдү телефонуңарга скрин кылып тартып алыңыздар. Дагы бир жолу тапшырманы айтып коеюн. Бул эми өзүңөр үчүн ушул сөздөрдү өзгөртүп, балаңыздарга жакшы маанайда айтканга үйрөнгүлө. Качан гана ушундай сөздөрдү жакшы жагында айтканды үйрөнсөңөр, сиз менен баланын ортосунда байланыш абдан жакшы болот, жемиштүү болот. Эч качан балдарыңыз сизге сыр сактабайт, сиз менен дос болгонго аракет кылат да. Ошон үчүн ушул нерсени алып карап көрүңүздөр. Айнур эже. Атам. Эме ушул немелердин баардыгын группага жөнөтүп коесузбу? Мен кызым менен сыртта көйгак чүгүп калып, анча жарымын угуп, жарымын укпай калып аттым. Такпай үйдө отура бердим. Макул, жөнөтүп коем. Рахмат. Анда мен сиздерге бир аз угатам Назгүл. Бир суроо бар экен, ушул 8-12 жаштагы балдарга кандай мамиле кылсак болот депчи, мурунку слайдка тиешелүү. Хорошо. Мен ойлогом аягында айтайын деп, макул анда. 8-12 жаштагы бала бул кайсыл убакта болуп калат? 8 жаштан баштап 12 жаштагы бала бул мектепке көнүп, мен бул жерден эмени да айтып кетким келип атат. Баягы 1-класстан 5-класска, 6-класска чейин окуган балдар булар эмне болду? Жаңыдан эле мектепке көнүп башташты. Анан энесинен сырткары дагы бир энеге көнүп калды да. Бул эмне? Класс жетекчиси. Мындай балдарда деген демек эң биринчиден үйдөн чыгып коом менен аралаша башташты. Ал жерде балким жакшы дос менен табышы мүмкүн, балким ал жакта жактырган кызы болушу мүмкүн, балким ал жакта урушуп жүргөн, атаандашкан балдары болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул балада ар кандай бир агрессивдүү дагы мүнөздөр пайда болот экен.
Ошон үчүн көпчүлүк учурда биз балага эмне кылышыбыз керек? Бул жерде ишеним гана көрсөтүшүбүз керек. Сен колуңан келет, сен мектепте жакшы окуганга аракет кыласың, сенин досторуң көп. Бүгүнкү сенин келбетиң, мисалы үчүн, эгерде балдар бою кичирээк болсо, анткени себеп дегенде эркек балдар ушул убактарда бойлору кичинекей болот да, кыздардын бойлору чоңураак болот. Себеп дегенде бала, эркек балдар кыздардан кечирээк өнүгө баштайт да, өрчүй баштайт. Өткөл мезгил өтөт. Ошон үчүн кээ кичирээк эркек балдар боюнун кичинекейлигине капаланышы мүмкүн. Ошон үчүн биз баарын айтышыбыз керек. Сен чоңоюп атасың, сен башка адамдар менен мамиле кылганды үйрөнүшүң керек. Ал үчүн биз өзүбүз ошол нерсени аткарып үйрөтүшүбүз керек. Анан сөзсүз түрдө ушул убактагы курактагы балдардын билимине, окуусуна көңүл бургула. Өз алдынчалыгына көп таштабастан, көбүрөөк анын жанында үй тапшырма чогуу аткарганга аракет кылгыла. Досторун сурап тургула. Мектептеги өткөн күнү жөнүндө сөзсүз түрдө сурап тургула. Алып келген баасына көңүл бургула. Сөзсүз түрдө бешке жакшы мамиле кылып, азаматсың дебестен, башка бааларга дагы мамиле кыла. Мисалы үчүн эки алып койгон эч кандай эч нерсе болбойт, эмкиде ал экини оңдоп койсо болот. Мына ушул сыяктуу бир эң жөнөкөй нерселердин баардыгын тең көбүрөөк мамиле айтып турушубуз керек да, кичинекей бал, айрыкча ушу 8 жаштан 12 жашка чейинки балдарга. Анан керек болсо ушул жаштагы балдарда да биринчи сүйүү башталат. Негизи балким садикте деле кээ бир балдарда биринчи сүйүү башталып, ошону аябай бир кабыл алышып, эме кылышат. Ошон үчүн ушул жаштагы балдарда дагы биз ошол нерсеге көңүл бурушубуз керек да. Андан дос болгонго аракет кылгыла, өзүңөрдүн сырыңарды айткыла. Кичине өз алдынчалыкка акырындан кое бере баштагыла, мен жана айткандай контролго алып тургула, бирок такыр эле үстүнө минип алып, контролго алып, анын ордуна сабак жазып, анын ордуна үй тапшырма аткарганга болбойт. Акырындык менен өз алдынчалыкка үйрөтүп башташыбыз керек. Андан кийин да улантайын, мен андан кийинки сабактар слайдтарда да айтып берем, дагы кандай кылыш керек экен. Мен могул жердеги слайдка, мисалы үчүн, деги сен келечегиңде ойлоносуңбу деген сөзгө мен көбүрөөк басым берип силерге бир сырымды айтып кетким келип атат. Бул жерде мен ушул сөздү мен эмнеге койдум? Балким бизди көрүп жаткан ата энелер арасында быйыл окуусун бүтүп окуу жайга тапшыра турган ата энелер бардыр да. Балдардын ата энелери бардыр. Анан буга чейин биз балдар менен да иштейм. Мен айрыкча подростковый кезинде курактагы балдар менен ошолор айтышат. Менин ата энем дайыма мага таңуулай беришет. Өздөрү жетпей калган бир өзүнүн каалоосун айта беришет. Мен ошону каалабайм депчи. Ошон үчүн силер балдарыңар менен ошол сөздү туура айтыш үчүн кайсыл кесиптин ээси болгуң келет? Сен ойлонуп атасыңбы, балам? Кел, кандай сүйлөшөбүз ошол жөнүндө деп акырын отуруп турагыла. Себеп дегенде биз балабыздын кесиптин кооздугуна эмес, кесиптин акчасына эмес, кесиптин мен жетпей калган нерсесине эмес, менин баламдын колунан келе турган кесип, менин баламдын шык жөндөмү ошого ылайыктуу болгон кесипти бала менен кошо бир көз менен көрүшүм керек. Биз ошого даярдашыбыз керек. Ошон үчүн ошол суроону бергенде дагы сен келечегиңде ойлойсуңбу дегенде бала да уже ал жөнүндө ойлонгусу да келбейт. Себеп бала ойлойт, мен ата энем эле чечип коет келечекти деп жоопкерчиликтен кача баштайт. Ал эми чогуу сүйлөшсөк, кеңешсек, ал өзүнүн мойнуна жоопкерчиликти алат дагы ошондой бир жакшы кесип ээси болгонго аракетин жасай баштайт. Демек келечекте өзүн издей баштайт. Эми дагы бир көп суроолор келген, анан ошол суроонун бирөөсүн мен берейин дедим дагы. Силер болсо тест бул. Азыр ушул чатка жазасыңар. Моореки жагдай болду да, балаңыз досторуна барып келүүнү суранып жатат. Бул ар бир эле үй бүлөдө болот болуш керек, кызыңыз же балаңыз, Бирок ал буга чейин макулдашып койгон, экөөңөр макулдашкансыңар, өз бөлмөсүн дайыма жыйнап турат депчи. Анан бирок өз бөлмөсүн жыйнаган жок дагы сизден келип, достору менен барып келгенге суранып атат. Сиз кандай жооп бересиз? Биринчи вариант. Мындай деп айтат экенсиз. Биз макулдашкан боюнча сен сөзүңө турбагандыгың үчүн мен сенин өтүнүчүңдү аткаргым келбей турат деп айтасыз. Же менин айтканымды жасабайсыңбы? Эч жака барбайсың. Кайсынысын тандайсыңар? Чатка жазсаңар, ошо кайсыл жоопту айтат элеңиз балаңызга? Ушундай учур болуп калса. Айнур ажа, мен айтмакмын да неме деп. 10 мүнөткө чейин убакыт берем да, мынанча мүнөттө убакыт берем. Ошол мүнөттө да келсең келдиң, келбесең вообще экинчи эч жака жөнөтпөйм дейм да. Рахмат. Дагы ким кандай кылмак? Ушу эки вариантты тандасаңыздар да.
же Асы же Мен болсо айтам, барып кел, бирок кечикпей кел кызым деп айтам. Көп жерден эле суранганда мен ушинтип жооп берем да. Барып кел, кечикпей кел, кыздардан эме болбо. Мындай кыздарың менен чогуу бол дейм да. Жакшы. Рахмат. Анда мен бул жерде балким ошол себептен да бердим. Көпчүлүк учурда биз балабыздын көңүлүнө да карайбыз, бирок эгерде алдын ала эреже түзүп алган болсом балама, сен дайыма бөлмөңдү жыйнап турасың деп макулдашкан болсом, демек мен аны менен эреже түзүп алдым. Жыйнабаса, анда кандайдыр бир жаза болуш керек да. Анан ал эрежени аткарган жок, жыйнаган жок, бирок келип кайра сизден өтүнүп атат. Ошон үчүн анын сезимин да ойготуш үчүн бул А варианты туура болот да. Биз макулдашкан боюнча сен өзүңө сөзүңө турган жоксуң. Ошон үчүн мен сени өтүнүчүңдү аткарсамбы же аткарбасамбы деп ойлонуп атам деп койсоңор, балаңар эмне болот экен? Эмкиде сизге ошондой өтүнүч менен келгенде сөзсүз түрдө мурунку сизге жасаган, сизге берген сөзүнө турганга аракет кылат экен. Ошол себептен биз бара бер деп, эгерде жанакы макулдашкан боюнча аткарбаган нерсесин көңүл бурбай, бак үйдү, комнатасын өзү жыйнап коюп, макул кете бер десек, анда ал эмне экен? Бала ошого көнөтүшөт экен. Мен баары деле жыйнасам деле, жыйнабасам деле апам урушпайт, мени жибере берет деп. Эгерде жанакы Б вариантын тандап айткан болсоңуз балаңызга, мисалы үчүн, сен эч нерсе аткарбай койдуңбу, мен да сага эчтеке кылбайм десеңиз, балада бул эмне болот экен? Баягындай карама каршылык пикир пайда болот экен дагы. Тескерисинче сизге каршы тура баштайт экен. Атаандаштык пайда болот экен. Ошон үчүн биз баланын сезимин ойготконго аракет кылышыбыз керек. Негизи эле тарбияда баланын сезимтал кылсак, бала дайыма туура нерселерди аткарат. Туура биз үчүн туура эмес, нормага келген нерселерди аткарып жүрөт да. Ошон үчүн бундагы мен атайын сиздерге мээ чабуул катары коюп берген. Менимче сиздерге жакшы пайдалуу болду болуш керек деп ойлойм. Эми сиздерге анда дагы бир тапшырма берейин. Муну бирок үйдөн аткарсаңар болот. Муну дагы сүрөткө тартып алыңыздар. Бул жерде 3 кагаздын бетине 3 столбик чийип аласыңар, анан ошол жерге балаңыздын жетишкен жакшы сапаттарын жазып чыккыла. Мына моонун астына, мисалы үчүн, могу жакка 1, 2, 3, 4, 5 деп каалашыңыз. Балким 10го чейин, балким билбейм, кээ бир ата эне 100го чейин жазат, билбейм. Экинчиси болсо балаңыздын жетишпеген кемчилик сапаттарын жазып чыккыла. Үчүнчүдө болсо сиз балаңыздын кандай болушун каалайсыз, ошону жазып чыгыңыз. Менин экраныма дагы бир художник чийе баштады, чийбейбиз экранды. Демек, бул жерге кайсы балаңызды жазасыз? Мисалы үчүн, үй бүлөңүздө 5 балаңыз болсо, 5 балаңызга ушундай 5 баракка жазып чыгыңыз. 2 балаңыз болсо, 2 балаңыздын өзүнчө жазыңыз. Себеп дегенде, ар бир баланын мүнөзү ар кандай. Баары окшош эмес. Керек болсо эгиз балдардын да мүнөздөрү 2 бөлөк болот, ошон үчүн ар бир балаңызга жазып чыгыңыз. Бул жерден эмнени аласыздар? Муну өзүңүз үйдөн шашпай жазыңыз, отуруп алып, балким жолдошуңар менен чогуу отуруп алып жазгыла. Жолдошуңуздун ою менен сиздин оюңуз эч качан дал келбейт. Мисалы бир эле кызыңыз, Айка деп коелу, Айка кызыңыз сиз үчүн жарокер болсо, жолдошуңуз балким аны эң назик көрөт да. Демек, ошон үчүн ар бирине жазасыңар дагы, анан байкагыла, кайсы моореки столбиктеги жазуулар көбүрөөк болду, кайсы столбикке берилген сапаттар азыраак болду. Эгерде моореки биринчи столбикке берилген сапаттар азыраак болсо, демек силер ойлонушуңар керек. Балаңардагы жакшы сапатты өнүктүрүш үчүн эмне кылышыңар керек? Ойлонгула. Себеп дегенде, баладагы жакшы сапатты өнүктүргөн бул ата эненин гана колунан келет. Бала өзү жакшы сапаттарга эч качан үйрөнө албайт. Ал бирөөнөн үйрөнүш керек. Кантип үйрөнөт? Ата энесинин бири-бирине жасаган мамилесин көрүп үйрөнөт. Досторунун бири-бирине жасаган мамилесин көрүп үйрөнөт. Бир туугандарынын бири-бирине жасаган мамилесин көрүп үйрөнөт. Коомдон үйрөнөт. Социалдык баракчалардан үйрөнөт, телевизордон үйрөнөт. Ошон үчүн биз могу жакшы сапаттарды өнүктүрүүгө карата иштерди аткарышыбыз керек. Балага көркөм окуп бергиле, чыгармаларды окуп бергиле, жомокторду окуп бергиле. Атайын жанагындай боорукер жомоктор бар, бири-бириңерге мамилени жакшы жасагыла, ошондо бул сапаттар өнүгө баштайт. Өзүңөр башка адамдарга жакшы сапат кылгыла, балаңар ошону сизди көрүп, алар үйрөнө баштайт. Ошон үчүн моореки ар бир столбиктеги сапаттарды толуктап, моореки столбикти баланс кылганга, бирдей деңгээлге алып келгенге аракет кылгыла. Ошого карата тарбия бергиле.
Эгерде сиздин каалооңуз абдан күчтүү болсо, бирок бул жакта аз эле сапат болсо, демек сиздин каалооңуз, сиз анда үйдө авторитардуу болуп атасыз. Өзүңүздүн гана эмеңизди, оюңузду таңылап атасыз. Эч качан могу сапаттар жок болсо, сиз каалагандай бала болбойт. Ошон үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Баланын кемчилик жактарын оңдогонго, жаш сапаттарын арттырганда гана мен каалагандай бала болот экен. А биз балабызга дайыма эмнени каалайбыз? Жакшы нерсени гана каалайбыз. Могу экранга чийип аткандар токтоткула чийгенди. Мен анткени андан ары көргөзө албай калам, экранды тазалагыла. Эми дагы бир бул жакта суроолор бар экен, кыздар менен балдарга кандай мамиле кылыш керек? Негизи эле бала тарбиялоодо үйдө баарыбызда кыз да бар, бала да бар, Кыздар менен балдарга өзгөчөрөөк тарбия керек экен. Мисалы үчүн балдардын жана кыздардын тарбиясына ата эне өз таасирин тийгизет. Эгерде дейт, үй бүлөдө эне үй бүлө мүчөлөрүнө назик мамиле кылса, аларга көңүл бурса, кыз ошондон үйрөнөт экен дагы, баардык адамдарга ошондой назик мамиле кылат экен. Ал эми эркек бала болсо, атасын үлгү катары алат экен дагы. Эгерде атасы үйдө жоопкерчиликтүү, күчтүү, кандайдыр жакшы сапаттар болсо, эркек бала да ошондон үй бүлө тарбия алат экен дагы, келечектеги үй бүлөсүн так ошондой мамилени жасайт экен. Бирок ошол эле учурда кыздар менен баланын ортосунда бир айырмачылык бар экен. Бул эмнесинин айырмачылык? Бул табигатынан эле, төрөлгөндө эле ошондой мүнөз менен төрөлөт экен да. Бул эмне экен? Кыздар сезимталыраак болушат экен. Кыздар үчүн аларды ким баалап жаткандыгы маанилүү. Могу сезимталыраак болушат деген эмне? Бул көпчүлүгү жанагы аялдар деле мындай бир катуу бир стресс болсо, эмоцияга алдырса, сөз ыйлай беребиз. Эркек балдар ыйлабайт да. Ошону айтып атат да, демек биз жаралгандан эле сезимтал болгон үчүн биз кичине эмоцияга алдырат экенбиз. Бат сарылып кетебиз, бат жазылып кетебиз, бат эле ыйлагыбыз келип кетет. Экранга чийбейбиз. Экрандагы тазалагыла, экран чийбейлебегиле. Демек кыздар үчүн аларды ким баалап жаткандыгы маанилүү экен. Башкача айтканда, чоң адамдар менен эмоционалдык баарлашууда болуп, аларга өзү кандай таасир калтырганына чоң маани бергиси келет экен. Кыздар кандай гана болбосун, өзүнүн пикирине бекем турууга аракет жасашат. Ошон үчүн кыздарды көкпейт деп айтышат. Көрсө, ал табигатынан ошондой экен. Анда эми кыздар эмоционалдык жактан тез чарчашат экен. Бат эле чарчап кетишет экен. Ал эми кыздар туруктуураак келип, берилген шартка бачым ыңгайланышат. Байкасаңар, ошон үчүн аялдар, кыздар кандай гана шарт болбосун көнүп кетет дагы, турмуш куруп, каалагандай жерде өзүнүн ордун таап, бат эле ошол нерсеге ыңгайланышып кетет экен эркек адамдарга караганда, эркек балдарга караганда. Ал эми эркек бала кандай өзгөчөлүктөргө ээ экен? Эркек балдар ойного кеңири аянт керек. Байкап көрүлө, эркек балдар тарбиялап атсаңар, секирип, мээлеп, дивандарды тыга калышып, бактарга чыга секиргенди жакшы көрөт. Көрсө, булар эмне экен? Төрөлгөндө эле ошондой бир физикалык күчүн чыгарып турганга керек экен. Ошон үчүн алар үчүн кеңири аянт жасап бергиле, үйүңөрдө болсо. Колуңардан келсе турник жасап бергиле, жанагындай бугун чыгарып турган, бокстап турган бир кумду илип бергиле, баягы жинин чыгарып, бугун чыгарып алсын, Анан эркек балдар бири-бирин кубалап, бир нерселерди мээлеп, ыргытып ойногонду жакшы көрүшөт экен. Ошон үчүн байкагыла, жана тапанчаларды, жааттарды жакшы көрүшөт. Моореки экранды чийбегиле, токтоткула экран чийгенди. Эркек балдар үчүн анын кайсы аракетине баа берилгени, баа берүүнүн маңызы маанилүү экен. Ошондой эле эркек балдар төмөн үндү жактырышат экен. Негизи эле эркек адамдар төмөн үндү жактырат. Силер байкап болсоңор, үйдө отуруп, катуу кыйнасаңар, үйдөгү жолдошуңар, эркек балдарыңар болсо, чыдабай тышка чыгып кетип калышат. Себеп дегенде, көрсө алар жаралгандан эле катуу үндү жактырышпайт экен. Ошон үчүн качып чыгышат экен. Анан эмне дейт? Интеллектуалдык иштен тез чыгышат. Ошондой эле эркек балдардын белгиленген эреженин жүрүм-турум моделин сакташы кыйынчылыкка турат. Ошон үчүн эркек балдар тентек экен. Бул эмне экен? Эрежени сактаганга алар үчүн кыйын экен. Ошон үчүн эркек балдар тарбиялап атканда, эгер тентек болсо, кечке аны жазалай бербестен, биз ошо тентегин ашып ташынып аткан нерсесин башка жакка жумшаганга аракет кылганга, аракет кылган. Ошон үчүн велосипед сатып бергиле, футболго кошуп, кружокторго кошкула, спортко катыштыргыла. Ошо менен баягы жанакы физикалык эмесин башка жакка жумшайт экен дагы, тентек кылбай, баягы бала чарчап, баягы нерселер жасаганга алы келбейт экен. Моореки экранды өчүрүп койгула, сураныч ким эле жазып атат? Могу кичинекей балдар отурат, балким ошолор окшойт.
Демек эмнени айткыбыз келип атат? Демек албетте жынысына карабастан ар бир баланын эң негизги муктаждыгы бул эмне? Ата эненин сүйүүсү, мерими. Ар бир бала кызга да, эркек балага да мээрим керек, жакшы көрүү керек, Бирок ошол эле учурда кыз келечекте эмне болгондугуна байланыштуу ага баарынан мурун кам көрүү керек. Ал эми балага болсо, ал келечекте ата, үй бүлөнүн багуучусу, ошон үчүн ага ишеним артуу керек да. Ушуну эсте сакташыбыз керек. Эндира озат чара улайындап калды, мен чыктым. Макул, уруксат беребиз. Анда бизде деле убакыт аз калды, Эми силер менен бир оюн ойнойн дегем. Бул жакта эмне катылган? Силер азыр чатка жазгыла. Могу экранды чийбегилечи, Сураныч. Бул жерде эмне деген сөз катылган табабыз. Сүрөттөрдү карайбыз дагы, эмне деген сөз катылганын чатка жазабыз. Бул эмне деген сөз болду экен? Сүрөттөрдү карап туруп жооп берип койгула. Бул жакта Табышмак. Бул жакта үй бүлө. Туура. Бул үй бүлө деген сөз. Эң туура, Азаматыңар. Экинчи сүрөттү карагыла дагы, буга дагы эмне деген сөз катылды анда бул жерде? Жакта да үй бүлө. Жок, туура эмес. Сүрөттөрдү карагыла. Эмне кылып атышат? Ынтымак деп жазып атышат бул жакта. Достук. Жок. Бул жакта жаштап карасаңар, баардык телефон турат, музыка чыгып атат, Facebook, адамдар сетте сүйлөшүп атат, Бул жакта да демек бул сөз сүйлөшүү дегенди билдирет. Андан кийинкини сабак. Бул жакта эмне дейт? Айнур эже, мен чыгып атам, даярданайын озат чарга. Рахмат. Бул баарлашуу. Баарлашуу, туура. Жанагы баарлашуу болчу, ал эми бул сөз болсо, сый урмат деген сөз. Чатка саламдашуу тыйылат. Андан кийинки сөз. Бул жерде эмне болду экен? Чатка жазып койсоңор болот. Бул укук менен эмесин айтып атат. Бул адам баардык нерсеге өзү туруп берип атат, Биримдик дейт Мария Алапаева, биримдик дейт. Макул, анда мен туура жөн көрсөтөйүн. Бул жоопкерчилик деген түшүндүрөт. Бул адам баардыгына жоопкерчилик алды, Бул киши дүйнөгө жоопкерчилик алды тазалыкка. Бул болсо милдет менен эменин бул балка менен китеп бул эмнени түшүндүрөт, Андан кийин бул жердечи чынчылдык деген сөз кеткен. Бул сүрөттөргө жерде билесиңер, бул картина калп айткан сайын мурун өсөрчү, ошончу эмне дейт? Калп айтпа деп атат, Бул жерде сүрөттө эмени сындырып алган үчүн чынчыл болгула деп атат, Андан кийин эмне кылып атышат? Бул жерде кайсы сүрөт болду экен? Убактыңар аз болду, мен ошон үчүн мен жылдырып коеюн, бул кечиримдүүлүк түшүндүрөт экен. Ар бир сөздү сүрөтүңарга жазып алгыла. Булчу? Достошуу. Достошуу же болбосо бир нерсе берип атат, Бул беришим. Булчу? Аябай бир нерсе. Бул кызыгуу экен. Кызыгуу. Бул болсо ийкемдүүлүк экен. Демек, ийкемдүү болуп турат. Демек, мен азыр айтып кеткен булар эмнелер эле? Бул үй бүлөнүн баалуулуктары. Азыркы айтып кеткен кечиримдүүлүк, сый урмат, ийкемдүүлүк, кызыгуу, жоопкерчилик, баарлашуу, маектешүү, бунун баардыгы тең үй бүлөдөгү баалуулук болуп саналат. Ошон үчүн силер үй бүлөңөргө азыркындай баалуулуктарды эреже катары жазып алышыңар керек. Анан ошону эреже катары бекитип коюшуңар керек. Балабыз дагы, ата эне да ошол нерсени сактаганга, Анан акыркы сөзүбүз, бири-бирин сыйлаган ата эне балдарынын багын ачат бат эле дейт.
Деме эмне кылышыбыз керек экен? Бала көрсө тарбияны ата энеден алат экен. Ата эне канчалык бири-бирине жакшы мамиле жасаса, бала ошолордон үлгү алат дагы. Так ошондой башка адамдарга жакшы мамиле жасап, бактылуу үй бүлөдө чоңойт экен. Ал эми бактылуу, ынтымактуу үй бүлөдө чоңойгон бала сөзсүз түрдө ошол нерсени өзүнүн үй бүлөсүндө улантат. Ошон үчүн мен бүгүнкү темамда ошол нерсени айтайын дегем. Балдарыбызга туура тарбия берүү деген бул эмне экен? Зомбулукту колдонбостон, уруп сокпостон, анын көңүлүн оорутпастан, аны жоопкерчиликке тартуу менен, анын биз айткан эрежелерге түшүндүрүү менен, туура сүйлөшүү менен мамиле кылсак, тарбия берсек, демек биз мыкты балдарды тарбиялайт экенбиз. Анан биз кандай гана болбосун, биз балабызды ошондой кабыл алышыбыз керек. Анын кемчилиги менен дагы, анын жетишкен жагы менен дагы. Себеп дегенде, ал бала өзгөчө, уникалдуу, андай бала башка жакта жок. Ал сиздин балаңыз, ошон үчүн сиз кандай болсо дагы өз балаңызды эмне кылышыңыз керек экен? Жакшы көрүшүңүз керек экен. Ал эми мээримге бөлөнгөн бала бул эмне? Боорукер болот. А боорукер бала бул жакшы сапаттарды алып келет. Анда сиздерге чоң рахмат. Сиздерден азыр сурайын дегем. Ушул сабакты катышкандар, азыр көпчүлүк орозо болуп чыгып атышат окшойт. 1ден 10го чейинки бааны берип баалап койсоңор болот. Мисалы үчүн 1ден 10го чейин 1 болсо анча жаккан жок, 2 болсо жакты, бир азыр ушул 10го чейинки бааңарды бергиле. Аны чатка жазып койсоңор болот. Андан аны жазгычакты мен бул жакта суроолор болсо, анда жооп берейин. Жана бул жакта жазышты эле. Биздин убактыбыз деле бүтүп калды го, Назгүл. Дагы 10 мүнөтүбүз бар, 10 мүнөттүк. Бул жакта жана кимде ким кызыктуу суроолору бар болсо, чатка жазсаңыздар болот, же микрофонду күйгүзүп, сурооңуздарды берсеңиздер болот. Да, бул жакта жазышыптыр. Так, бул ким экен? Нурсултан жазыптыр, 14-17 жаштагы эркек балдарга кандай мамиле кылса болот дейт. Демек, бул жаштагы балдарга өзгөчө мамиле кылыш керек. Бул жашта убакта ата эне балага, ата эне эмес, дос катары өзгөрүлүш керек. Себеп дегенде 14-17 жаштагы балдар подростковый мезгилге келет да, өткөн мезгилде болот. Булардын физикалык жактан дене мүчөсү өзгөрүлөт, чоң адамга болуп калыптана башташат, үндөрү өзгөрүлөт. Мунун баардыгы бул физикалык өзгөрүү, бул адамдын ички гормондору негизинде жүрөт да. Бул кааласа да, каалабаса дагы ошол бала, ошол кыз өзгөрүлө баштайт. Анан ошол гормондор иштеп аткандан кийин ошол адамда энергия пайда болот да. Анан баягы бат кыжыры кайнай баштайт, бат жиндене баштайт, бат таарынчак боло баштайт. Ошон үчүн ата энелер ошого көңүл бурушубуз керек. Ошол баланы баягы эмоцияга алдырбаш үчүн, таарынып калбаш үчүн, бат жүрөгүн албаш үчүн биз туура мамиле кылышыбыз керек. Айрыкча ушул жаштагы балдар жанакы суицидке барган коркунучу деңгээли өтө чоң. Анткени эмне экен? Баягы гормондор негизинде, баягы өзгөрүү негизинде бала өзүн өзү кармана албайт экен да. Ошол себептен ошол нерсеге бул денесинин мүчөсүнүн өзгөрүшүнө жана психологиялык жактан өсүшүнө карата дагы башкача өзгөчөрөөк тарбия беришибиз керек. Ал эми бул жакта катуу талаптын кереги жок. Бул жерде ата эне бала менен дос болгонго аракет кылыш керек. Себеби бала ушул курактарда башка балдар менен достошконго, көчөгө көбүрөөк чыга баштайт, достору менен көбүрөөк убакыт өткөрө баштайт. Себеп дегенде алар менен сүйлөшүп кызыктуу. А эгерде үйдө талап койгон ата эне болсо, ал бала үйдөн кача баштайт. Себеби аны түшүнгөн үйдө адам жок. Аны ким түшүнүп атат? Көчөдөгү достору гана түшүнүп атат. Ооба, бала менен мамиле туура кылуу абдан кыйын, өзгөчө өспүрүмдөр менен деп жазыптыр биякта биздин көрүүчүбүз. Чоң рахмат сиздин пикириңизге. Дагы суроолоруңуздар болсо берип алсаңыздар болот биздин тренерге, Айнура эжеге. Ошондой эле видеоңуздарды күйгүзүп, же болбосо звукту күйгүзүп, өзүңүздөр суроо берсеңиздер болот, кимде ким кааласа. Жана ошондой эле баарыңыздар видеону күйгүзүп койсоңуздар, общий бир сүрөткө тартып коеюн дегем биздин бүгүнкү катышуучуларды. Анан дагы 14-17 жаштагы эркек балдарга деген айта кетейин дегем. Негизи эркек бала эмес, кыз бала деле ушул өткөн мезгилде
өзүнүн дене боюнда нааразы болгон балдар кыздар болот да. Себеп дегенде өздөрү журналдан көргөн, телевизордон көргөн идеалдай болбойт да. Алар өздөрүнүн денеси өзүнө жакпайт. Балким бетиндеги безеткилерге жинденет, сыга башташат, нааразы боло башташат. Эмнеге мен мындай боюм кичинекей, эмнеге мен сулуу эмесмин, башкаларга салыштыра башташат, өзүн жактырбайт. Ошол себептен биз балабызды өзүнө өзү болгон ишенимин жогорулатыш үчүн биз балабызга ошондой бир эме дем күч берип турушубуз керек. Сен сулуусуң, сен өзгөчөсүң, сен өзгөчө бир көзүң бар, сен өзгөчө бир балким оозуң өзгөчө, билбейм, сен чачтарың коюу, билбейм. Ушундай кылып балабыздын бир жакшы жерин өзгөчө көрсөтүп, балабызга өзүнө ишеним арттырышыбыз керек. Себеп дегенде баланын көпчүлүгү өзүнүн эмне экен, дене мүчөсүнө, туйку боюна көп нааразы болушат. Андан экинчиден дагы эмнеге нааразы болушат? Бул жакта жанагы биринчи сүйүүлөр, кыз менен жигит болуп сүйлөшүүлөр башталат. Ошон үчүн дос бололу деген себебим силер өзүңөрдүн башыңардан өтүп кеткен биринчи сүйүүңөр жөнүндө айткыла, ошол балаңыздын, ошол кызыңыздын курак кезиндеги тажрыйбаңыз менен бөлүшүңүз, ошонун баарын айтып берсеңиз, силерге ал демек апам дагы, менин ата энем дагы ушундай убакта өткөн экен, ушундай болгон экен деп сизге ишеним артып, дагы сырын айта баштайт. Анан такыр эле чектелип койбостон, достор менен мамилелешкенге да үйрөтүңүздөр. Себеп дегенде бул курактагы балдар достор менен көбүрөөк мамилелешкенге үйрөнүш керек. Сырттан дагы өзүнө бир тирөөч, колдооч керек да. Анан баягы үйдөн айта албаган сырларын балдар менен, достор менен айтышып, сырларын сечишкенде дагы баягы ичинде бул толуп турган булт дагы чыгат да, баягыдай эмоция чыгат. Ошон үчүн канчалык ичине булт боло берсе, адам ошончолук түнтөй баштайт. Демек башка достору болсо, сыртта сүйлөшкөн, сырдашкан адамдары болсо, ал бала түнт болбойт. Эмнеге? Ачык айрым болгонго да үйрөнөт да. Кийимине көңүл бура башташат. Сиз каалаган мурункудай сиз алып берген кийимдер жактырбай башташат. Ошон үчүн өзүнүн менен чогуу барып, өз алдынчалыкка көбүрөөк үйрөтүп, балким акча бересиз, барып өз каалаган кийимин кийип келсин. Биз каалаган ак кийим, биз каалаган кызыл кийим, ал мен каалап атам, сиз каалап атасыз. Балаңыз каалаган жок. Балаңыз кийген атат. Сиз кийбейсиз ал кийимди. Ошон үчүн таңуулабагыла. Өзү каалаган, өзүнө ылайыктуу, өзүнө жарашкан кийимди кийсин. Эң негизгиси биз ошол кийимди туура кийгенге, кийим кийүүнүн этикасына, мисалы үчүн, жынсы шымды мектепке кийип барганга болбойт. Сен кааласаң дагы ал мектептин эрежеси. Ошон үчүн жынсыны кайсы жерге кийиш керек, ал эми мектептин формасы кандай болуш керек, ошону гана үйрөтөбүз. Конокко бара турган болсо, кандай кийинип барыш керек, этиканы гана үйрөтөбүз. Мисалы үчүн көчөгө чыкканда топиктерди кыздар кийген жакшы көрөт, мындай курсагы ачылган, аны кайсы учурда кийет? Жайында, көлгө баратканда, бирок көчөдө, коомдо арасында кийгенге болбойт. Мисалы үчүн ушундай этикаларга үйрөткүлө да, тыюу салгандын ордуна. Эмнеге муну болот, эмнеге бул болбойт дегени жакшылап түшүндүргүлө. Ошол түшүндүрүп эле, сүйлөшүп эле мына ошол туура тарбия берүүгө жатат. Айнура эже, бул жерде бир суроо бар экен. Балам 8 класста окуйт, жакында башка мектепке котордум эле, үйгө жакыныраак деп. Балама кыйын болуп жатат окшойт. Эмки жылы кайра мурунку мектебине которомбу, өзүнөн сурасам жок, жакшы эле деп коет. Сиз кандай дейсиз деп жазыптыр бул жерге. Бул дагы көп бериле турган суроо. Чындыгында балаңыз кыйналып атат, аны биз өзүбүз деле айтпаса деле түшүнөт. Өзүңөр деле ойлоп көрсөңүз, сиз көпкө чейин иштеп жүргөн жумуштан башка бир жаңы жумушка кирсеңиз, сиз деле көңүлчөктү кыйналасыз да. Ал эми бала болсо сизден эки эсе кыйналат. Себеп дегенде ал бала. Ошол себептен эгерде сиз ошо турмуш шартка байланыштуу жакыныраак болуп деп которгонуңуз үчүн сиз балаңызга ошону түшүндүрүңүз. Себеп дегенде канчалык жакыныраак жерден барып келген балага деле ыңгайлуу да. Анан бирок 8 класс болгондон кийин ал 1 жыл окуп калыптыр, буга чейин көнө баштады. Андан ары 4 жылды, 5 жылды, 4 жылды ошол жерде окуганга эле калтыргыла. Анткени бала өзү айткандай көнө баштаптыр. Просто ошол досторду тапканга аракет кылгыла. Балким балаңыздын туулган күнүн өткөрүп коюңуз, досторун үйгө чакырыңыз. Балаңыздын мектебине барып, мугалимдер менен сүйлөшүп туруңуз. Абайлап алыстан балдарыңыз кандай балдар менен достоошуп атат, ошого көңүл буруп туруңуз. Балаңыздын күндө келген убагында мектебинде кандай болду, эмне кыйынчылык болду,
деп мындай ага дем күч берген сөздөрдү айтып туруңуз. Бул мектептеги мурунку окуп кеткен мектептеги достору менен деле жолугуп турганга шарт түзүп берип коюңуз. Анткени балким аякта абдан жакшы достор бар болчу, жакын достор. Аларды сагынып атат. Азыр учурда эмне телефон бар, WhatsApp'тар бар. Ал сүйлөшүп туруп ага шарт түзүп берип коюңуз. Бирок алып келген балаңызды кайра өз мектебине алып барып, кайра ары бери жүргөндө бала мурункудан дагы стресс болот. Себеп дегенде бир жылдын ичинде көп нерселер өзгөрүлдү. Балаңызды андан көрө азыркы жаңы мектебине көндүргөнгө аракет кылыңыз. Чоң рахмат Айнур эже, биздин акыркы мүнөт калды окшойт. Бүгүнкү тренингди ушуну менен жыйынтыктайбыз. Баардык катышуучуларга чоң ыраазычылык билдиребиз. 1,5 сааттык тренинг абдан кызыктуу өттү. Айнур эже баардык суроолорго сонун жоопторду бердиңиз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Катышуучуларга дагы активдүү катышып, ар бир суроого, тестке жакшы жоопторуңуздарды жазгандарыңызга чоң ыраазычылык. Кийин дагы ушундай тренингтерге катышып туруңуздар, биздин тренерлерден, биздин баракчага, балдарды коргоо борборунун баракчасына жазылыңыздар, катталыңыздар. Инстаграмда, Фейсбукта баардык маалыматтарды ошол жака жүктөйбүз. Ошол жактан биринчилерден болуп маалыматтарды билсеңиздер болот, окусаңыздар болот. Баардык берилбей калган суроолоруңуздарды жеке кат менен ушул биздин социалдык тармакчаларга жазсаңыздар болот. Ошол баарыңыздарга ыраазычылык. Байланыш кайтарым катары биздин ошол социалдык баракчаларга жазсаңыздар болот. Тренинг кандай өттү, жактыбы, жаккан жокпу, дагы эмнени кошсо болмок, дагы эмне жетпей калды, ошолордун баарын биздин бул чатка же болбосо биздин социалдык баракчаларга жазыңыздар. Сиздердин байланыш кайтарым бизге абдан маанилүү. Сиздер дагы жакшыртканга, биздин кийинки тренингтерди дагы өзгөчөлөнткөнгө салым кошосуздар деген үмүттөбүз. Айнур эже, акыркы сөз сизде. Эгер дагы айта турчу сөзүңүз бар болсо. Эгер жок болсо жыйынтыктай берели. Анда жыйынтыктайлы. Мен бул жакта эмени коюп койдум. Биздин байланыш телефондорду, балким сизге жаңыдан кошулгандар болсо жазып алсаңыздар болот. Анан бул азыркы Назгүл айтып өткөн бул Инстаграмдагы, анан Фейсбуктагы баракчабыз. Ал жерге да катталып жазылган. Чоң рахмат катышуучуларга. Көпчүлүгүбүз орозо убагы болуп калып, тилекке каршы аягына чейин болбой калды. Бирок мен ойлойм, жакшы маалымат, пайдалуу маалымат алдыңар болуш керек. Саламатта калыңыздар.